Пайгамбарыбыз хадисте айтат. Уақыт тездешмейінше қиямат болбойт дейді. Азыр мусулман емес дагы, еврей дагы, христиан дагы, любой адам заты айтып атат, уақыт тездешкен, уақыт бат өтүп кетип атат дейді. Мен биринчи дүниелік окумуштуулардын, светский окумуштуулардын экспериментин алып келем. 1980 жылы, канчанчы жылы? 1980 жылы уақыт бат айлана баштаган экен, бат жыла баштаган экен. Уақыт тездешкен 1980 жылы. Мен азыр Курандан эме айтам, хадистен эме айтам. Ученыйлар 1980 жылы ушуну байкашкан экен. Жердин дагы жүрөк согуусу бар экен. Түшүнүңөрбү? Туурабы? Жердин дагы жүрөк согуусу тездеше баштаган экен. Мурдагы 24 саат уақыт азыр 16 саатка түшүп калыптыр. Азыр биздин 24 саат уақытыбыз мурдагы 1980 жылда чейинки 16 саатты түзөт экен. 8 саат эмне болду? Берекеси кайтты. Мен бүгүн дүниелік статистиканы қарадым да. Дүниелік статистика боюнча ар бир секундада бирден адам өлөт экен. Канчадан? Дүниелік статистиканы карасаңыз, цифра мындай жөн эле турбайт экен. Кетет экен. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 кайрага ушундай 1 2 3 4 5 ушундай жыл атат. Тарс бир адам кетти. Азыр мына 1 2 3 адам кетти дүниеде. 3 адам кетти, 3 адам төрөлдү. 3төн көп адам төрөлдү. Эми айтарым эмне? Сиз мына жүрөгүңүз менен көзүңүздү жумуп туруп, көзүңүздөрдү бир жумуңуздар да. Көзүңүздөрдү жумуңуздар. Эми элестетиңиз. 1 2 3 ошон 3 адам кетти же 5 адам кетти. Ошонун арасында Кудай Таала сизге эмне берди? Жашоо берип атат. Элестетип көрсөңүз. Алып кеткен жок, ача бериңиздер көздү. Кудай Таала сиздерди алып кеткен жок, мени алып кеткен жок ушунча убакыттын ичинде. Демек, эмнени кадырлаш керек экен? Убакытты. Жигиттер, убакыт менен ойношпойлу. Бир күнүңдү жоготсоң, күн эрте менен чыгып атканды айтат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Күн эрте менен чыгып атканды айтат экен. Адам баласы, бүгүн мени туура пайдаланып кал, жакшы пайдаланып кал. Мен кайра кыяматка чейин кайра келбеймин дейт. Бүгүнкү күндө кече жакында төрөлгөн балдарды карасаң, бат эле жогое калат, чуркап жүргөн болот. Туурабы? Дагы бир аздан кийин карасаң, мектепке бара калат. Өмүрүбүз бат эле өтүп кетет, жигиттер. Ошон үчүн мен ток этер жерини буну менен эмне максатта айтып атам муну? Мен муну жашоодо максат койгула. Жашоону маңыздуу жашайлы. Маңыздуу. Жашоону пайдалуу жашайлы. Жашооң никчемная жизнь болуп каласың да. Эч бир нерсеге жарабай турган жашоо. Жөн эле бул дүйнөгө келди, төрөлдү, ошону менен кайра кетти, өлдү деген сөз болбосун. Пайдалуу максат койгула. Мен могу нерсени адамдарга моундай пайда берем. Пайгамбарыбыз айтты, силердин эң жакшыңар деди. Өмүрү узун болуп, адамдарга пайдасы тийгендер. Жашооң, өмүрүң узун болуп, эмне болгондор экен? Адамдарга пайдасын тийгендер. Кээ бирөөлөр 50 жыл, 70 жыл, 60 жыл жашайт, бирок элди какшатып жашайт. Какшатып, азап берип жашайт. А кээ бирөөлөр болсо жөн эле 30 жыл жашайт, адамдарга чоң пайдасын берип коет. 40 жыл жашайт, аз жашайт, бирок аз жашаса дагы көптөгөн
эмелерди жашап, эмгектерди